үчүн желек коюунун максаты кандай? Бұл іс-шара 4-ші жылдан бері біздің компанияның, біздің жамааттың салтына айланған іс-шара. Биринчисине түндүк жерлесине баштап экинчисине Оштон, үчүнчүсү орунан, төртүнчүсү Жалал Абад облусунун Жалал Абад жерлесине орун келип отурат. İş-çarаны баштоодогу максаты бул элибизге, жерибизге күч берсе, ушул желектин маңыздуулугуна жеткирсек, деген максаттан башка максат. Буга канча каражат сарпталды? Мен бул боюнча 3 жол мындан алдын айтып кеткенмин. Бул менен жараткан ортосуна калган болсун. Бұл ушул Жалал Абад жергесине, Жалал Абад элине биздин атуулук, күндүк ишкерлик милдеттер туу катары кылган белегибиз. Олда дагы кандай, кайсы облустарда, кайсы жерлерде ушул желек? Азыр мындан кийинки орун буюрса Нарын жергесине барат, Нарын облусуна. Андан кийин бир түндүк, бир түштүк болуп келатабыз. Мындан кийинки 2020-жылдын оруну ол жерде Нарын жергесине, 2021 түштүк жергесине болуп, 7 облуска, 7 жубанга 7 желек желегине иш-чараны токтоп коюу деген. Ал эми 100 метрлик желек болсо, кайсы област болсун? Буюрса, ошол жана да айтып кеттим, Белеке желекти биринчи жолу алдым. Бул да болсо мен үчүн өтө чоң сыймак. Анын баасында эмес, анын баалуулугунда, анын маңыздуулугунда, маанилүүлүгүндө бул желеке бир жооп катары, бул желеке бир баягы ушул желектин урматына буюрса Ордо калаага деген, Борбор калаабызга деген үмүттөр келешек. Бул желектер сизге кандай пайда алып келет жана эмне максаттарда? Бул желектер, бул кыргыздын бул улуттун туусу мага күчтен берет. Бул желек мага ошол милдеттен кутулуулукту, жарандык милдеттен кутулуулукту берет. Чоң. Таныңыздар? Имамжан мырза, айтсаңыз, буга чейин 3 облуста желекти көтөрдүңүз да. Бирок анын айланасын кароо, желекти асыроо иши ошол жергиликтүү бийликтин кээ бир мындай карабай койгон учурун көрүп атабыз да. Аны кандай кабыл алып атасыз? Мен чындыгында өтө баягы негатив кабыл алып атам. Мага дагы өтө баягы кейиштүү болуп атат. Мен бул нерсени ошол эле Ош жергеси болсун, ошол эле Ысык көл жергеси болсун, ошол эле Чүй боору болсун, мен айтып эле келатам. Колдон келишче биз мына өзүңүздөр көргөндөй жергиликтүү бийликке ошо элдин күбөлүгү менен ошол кылынган иш-чараларды туусу менен бирге көздүн карайгиндей сактап берүү максаты менен официалдуу түрдө, юридикалык түрдө көргөрүп атабыз. Бирок тилекке каршы кээ бир деңгээлде ушул туубуздун маанисине жетпеген күндөр болуп атат. Жеткире албай атабыз. Кээ бир деңгээлде баягы кылынган карап тазалоо иштеринде аксоо болуп атат. Мен үмүтүм, мен каалоом, тилегим ушул желекти белек катары, ушундай бир иш-чараны Стелла менен ошо белек катары алып аткан жетекчилер, жергиликтүү бийликтин жетекчилери бул нерсенин маанисиге жетет деген үмүттөмүн. Ушул нерсеге чакырып келишим. Жалал Абад шаарында биринчи жолу жакшы курулуш менен башталдыңыз. Эми Кежи Груп компаниясы мындан кийин дагы башка курулуштарды жасайт деген пландар барбы негизи алдыда? Желек боюнчабы? Жок, курулуш. Компаниянын курулушу. Бул эми ажып эмес, эми алдыңкы күндөрдө Кудайдын
жараткан жардам менен Жалал Абад жергесинде бир иш-чара кылып, үй куруп, турмуш менен алектенбек. Буюрса ниетибиз жумурай журтка пайдалуу болуш, жумурай журтка жумурай түптөө. Бул үй менен камсыздап буюрса алдыда жакшы